Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүн силер менен көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Силер менен бүгүн мен башталгыч классынын мугалими Аскербекова Гүлжамал. Анда балдар, бүгүнкү тарбиялык сабагыбызды баштайбыз. Балдар, келгиле, жылмаюу ырынырдап, манайларыбызды көтөрүп алалы. Азаматсыңар, манайыбызды көтөрүп алдыкпы? Анда келгиле балдар, мага жардамга келгиле. Бүгүнкү сабактын темасын катылган сүрөттөр аркылуу табабыз. Ал үчүн табышмактуу сүрөттүн жандырмагын табышыңар керек. Анда эмесе, балдар, даярсыңарбы? Ача туяк 4 казык, өтө кыйын жүгүрөт. Бул эмне балдар? Туура, бул бугуу. Ал эми экинчи сүрөттү тапканга аракет кылгыла. Казанымдын капкагы жок, кылычымдын кыны жок, үйүмдүн төрү жок. Бул эмне? Туура, бул асман менен көл. Жайында ысыкты дейт, кышында суукту сезбейт, кийгени жашыл жибек, жайгышы түк чечпейт. Бул эмне балдар? Бул карагай. Азаматсыңар. Талага кызыл килем жайдым. Бул табышмактын жандырмагын тапкылачы балдар. Туура, бул кызгалдак. Азаматсыңар балдар. Сүрөттөн эмнени байкадыңар? Бүгүнкү темабыз эмне жөнүндө болорун айтып көргүлөчү. Ооба, биз бугуну, тоону, көлдү, гүлдөрдү, карагайларды көрүп турабыз. Табиятка кошкон өзгөчөлүктөрдү байкадык. Демек балдар, биздин бүгүнкү өтө турган темабыз туулган жердин табиятын сактоону үйрөнөбүз. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын максаты табият тууралуу маалымат аласыңар. Ошондой эле табияттагы кубулуштарга кызыгып, байкоо жүргүзөсүңөр, жаратылышка айырма эмне кылууну жана сактоону үйрөнөсүңөр. Балдар, туулган жер деген эмне? Карагай арча жыттанган, карап бир сени шыктанам, керемет жерде жашаган, туулган жер сага суктанам. Ар бир адамдын бул жашоого келүүсү өзүнчө бир чоң керемет балдар. Ошол адамдын төрөлүп, балалыгы өткөн жер бул туулган жер болуп эсептелинет. Туулган жериңдин ар бир дарагы, ар бир ташы көзүңө тааныш, көңүлгө кубаныч тартуулайт. Табият деген эмне? Балдар, айланага көз чаптырып көргүлөчү. Ооба, силер күндү, асманды, булутту, жерди, өсүмдүктү, жаныбарларды көрөсүңөр. Мына ушулардын баардыгы табият. Табият бул биздин эң жакын досубуз. Табияттын баардыгы өз ара тыгыз байланышта. Табияттын бир бөлүгү болгон адамда айлана чөйрөсүндөгү жер, суу, аба жана баардык тирүү организмдер менен байланышта. Адамдар, өсүмдүктөр, жаныбарлар, канаттуулар булар жандуу жаратылыштар. Ал эми тоо, таш, күн, асман, булут, жан, кар булар жансыз жаратылыштар. Анда эмесе балдар, силерди табият тууралуу аңгемеге көңүлүңөрдү бурамын. Илгери өткөн заманда акылман адам өзүнүн шакирттери менен бирге жашаган экен. Ал өтө кыраакы жана баардык нерсеге маани берген адам болгондуктан айткандарынын баары туура чыга турган. Бир күнү шакирттеринин арасынан зеректиги менен айырмаланган бирөө устатынан жаңылган күнү болор бекен деп ойго келет. Анан ал оюн текшерип көргүсү келет да устатынын жанына келет.
Эки колун алакандарынын ортосуна салган көпөлөктү аяр кармап туруп устатына суроо узатат. Айтыңызчы устатым, менин колумда кандай көпөлөк бар? Тирүүбү же өлүкпү? Устаты шашпай өз ишин уланта берет. Тирүү десе ошол замат устатынын сөзүн жокко чыгарып, өзүнүн оюн далилдеш үчүн колдору менен көпөлөктү басып өлтүргөнгө даайыр шакирти дагы бир жолу суроосун кайталайт. Айтыңызчы устатым, менин колумда кандай көпөлөк бар? Тирүүбү же өлүкпү? Ошондо устаты шакиртинин колун карабастан көзүнө тике карап, баары сенин колуңда балам, кандай кааласаң ошондой болот дейт. Балдар, аңгеме жактыбы силерге? Акылмандын баары сенин колуңда деген сөзү кандай мааниде айтылды? Табиятка же жаратылышка айыр мамиле жасалбаган учурларды кайсы жерлерден көп кезиктиресиңер? Жана аларды коргоо боюнча кандай оюңар бар? Туура балдар, биз табиятты сүйүп, аны көзүбүздүн карайтындай сактасак, абабыз таза, суубуз тунук, тамагыбыз витаминдерге бай, чөйрөбүз кооз болот. Табиятыбызды сактап калуу биздин өзүбүздүн гана колубузда балдар. Балдар, чарчадыкпы? Келгиле анда табияттын үнүн угуп, эс алалы. Эс алдыкпы балдар? Келгиле анда бугу эне жомогуна көңүл бурабыз. Илгери өткөн заманда адамдар маралдарга мергенге чыга баштады. Ар бири аталарынын мүрзөсүнө марал мүйүзүн орнотууну милдет катары тутуп келишти. Мындай иш жакшы көрүнүш катары кабыл алышып, ал эми марал мүйүзүн таба албагандар начар адам катары карала баштады. Бугу эне эмне болду? Ал адамдарга катуу таарынып калды. Маралдарга жашоо кыйын болуп калганда мүйүздүү бугу эне бийик чокуга чыгып, ысык көл менен коштошуп, улуу ашууну ашып, башка тоолорго көчүп кеткен деп айтылат. Ал эми бугу эне кетип баратып, кайтып келбесин айткан экен. Балдар, бугу маралдар кимге таарынды? Балдар, бугу маралдар кимге таарынды? Барыбыз колубузга күскүнү алып, күскүнүн бетиндеги суроолорго жооп беребиз. Ар бириңердин оюңар баалуу. Кана балдар, күскүдөн эмнени көрдүңөр? Ооба, силер ар бириңер өзүңөрдү көрдүңөр. Демек балдар, табияттын душманы ким экен? Туура балдар, бул адам. Балдар, жеңил өнөр жайдын зыяндуулугу жана пайдалуу жагын айтып бергилечи. Ооба, жеңил өнөр жай керек, жылуулук керек. Ал эми заводдон чыккан түтүндөр абаны булгайт. Элдин муктаждыгына жараша унаалар керек. Унаалардан чыккан түтүндөр айлана чөйрөнү булгайт. Адам баласынын табиятка тийгизген таасири бул абанын булганышы, ашыкча таштандылар, бак-дарактардын кыйылышы, ошондой эле суунун булганышы биздин табиятыбызга эң чоң терс таасирин тийгизет. Балдар, төмөнкүдө айтып кеткендей, таштанды маселесин кантип чечип алсак болот? Туура, ар бир таштандыны өз алдынча таштанды челектерге салуубуз зарыл. Мисалы, желим челектерге, айнек челектерге жана кагаз челектерге салышыбыз керек. Балдар, силерге материалдык жактан баалоо жок, бирок жан дүйнө жактан баалоо бар. Бул силерге койгон эң жакшы деген баа. Азаматсыңар. Бүгүнкү сабактан туулган жердин табиятын сактоо боюнча маалымат алдыңар. Жумак аркылуу жаратылыш жандыктарын коргоону билдиңер. Айлана чөйрөгө айыр мамиле кылуу керектигин үйрөндүңөр. Балдар, келгиле, сабагыбызды аягында суроолорго жооп беребиз. Туулган жерибиздин табиятын кантип сактоо керек?
Табиятка айыр мамиле жасоо, көздүн карегиндей сактоо, корукка алынган жерлердеги карагай кайыңарчаларды кыйбоо, сарамжалдуулук менен мамиле кылуу, кызыл китепке кирген жаныбарларды сактоо, таштандыларды кайра иштетүү. Табият менен даттуу мамиледе болуу демекчи туулган жерибиздин табиятын коргоо жана аны көздүн карегиндей сактоо ар бирибиздин милдетибиз. Балдар, ушуну менен класстык саатыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болгула. Балдар, үйгө тапшырма табият тууралуу ырладан жаттап келгиле.